Дагы бир жолу саламатсызбы биздин курстун угарманы. Биз буга чейин баштап койгон темабызды улантабыз. Буга чейин эскерте кетсек, биз демократиянын негизги институттук шарттары деген чоң сабагыбыздын темасын баштап, анын алкагында эки темага кайрыла кеттик. Биринчиси бул шайлоо институту жана өкүлчүлүк принциби. Анын экинчиси бул бийлик бутактарына бөлүнүү жана ошо бийлик бутактарына бөлүнүү принциби жана институту деп эки теманы көтөрө кеттик. Ошолорду бүтүрүп жана уланта кетебиз. Бүгүн ушул теманы демократиянын негизги институттары деген теманы бүтүрөбүз. Эми буга чейинки бөлүмдө калтыра кеткен сөздү улантсак, француз саясат жана коом таануучусу Монтескенин жардамы менен ошо азыркы жаңы доордогу саясатты уюштуруу, демократиялык саясатты уюштуруунун принциби катары негизги институттардын бири болуп, ушул бийлик бутактарына бөлүнүү принциби эсептелет. Аны биз айта кеткендей, үч бутакка бөлүнгөн формада эң жакшы таанып калганбыз. Бул деген ошо мыйзам чыгаруу бутагы, аткаруу бутагы жана сот адилеттиги же адилеттик бутагы деп үчкө бөлсөк болот. Анан дагы да айта кеткен жерибиз бар. Бул бийлик бутактарына бөлүнүү бир чети өтө формалдуу принцип катары кенен жайылган болсо, мындай нагыз накта жагын карачу болсок, албетте көп өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн арасында бул үч бутакка бөлүү принциби анчейин толук кандуу орун албай келатканы жана анын ишке ашыруу өтө кыйын болгонун эскерте кеткенбиз. Эми ошону дагы да болсо айта кетели, бул демократиялык чыныгы калыптанган демократиялык институттарда, өлкөлөрдө албетте бул үч бутакка бөлүнүү деген бул такай бир кескин түрдө үч жерде үч башка баш тургандай, үч баштуу бийлик режими катарындай караган албетте өтө корс жана категориялык түрдө сөз болуп калмак. Чын реалдуу түрдө саясат жүрүп атканда албетте ар кандай карым катнаштар, алакалар, мамилелер ар кайсы институттардын арасында жүрө берет. Жана бийлик бутактарына бөлүнүү деген принцип негизинен ушул ар бир жаатта жана үч бутактын башында отурган бийлик өкүлдөрүнүн бири бирине болгон жоопкерчилигинде, отчет берүү мүмкүнчүлүгүндө жана же муктаждыгында деп айтсак болот. Демек, парламент менен өкмөт мисалы үчүн бул бирге иштешүүсү толук түрдө абзел жана орун алат. Бирок ошол эле кезде бийлик, аткаруу бийлиги, ошо мыйзам чыгаруу бийлигинин алдында жооп берүүсү деген бул өтө маанилүү жана демократия үчүн керек болгон институт. Ошол көп өнүгүп келаткан жаңы жаш демократияларда орун алышы өтө кыйын болуп, көбүн эсе биз айта кеткендей, аткаруу бийлигинин башында турган киши же топ көбүн эсе ошол парламенттик мыйзам чыгаруу бийлигинин үстүндө, өзгөчө сот бийлигинин үстүндө үстөмдүк кылганы көп байкалат. Эми сот бийлиги боюнча өзгөчө мааниде баса белгилеп кетиш керек. Демократиялык өлкө деген атка конуу үчүн, демократиялык саясий режим деген наамга татуу үчүн сот бийлиги өзгөчө чоң мааниге ээ экендиги баса белгилешке татыктуу баса белгилей кетиш керек. Анткени бир жагынан алганда сот бийлиги деген бул ошол түздөн түз жазылган формалдуу түрдө эл арасында таанылган мыйзамдын ишке ашуусуна жана ошол мыйзамдын баарына бирдейлигинде, бирдей колдонула билгендигин деген гарантиялап берчү институт болуп эсептелет. Ошондуктан сот бийлигинин өз алдынчалуулугу, аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтеринин көз каранды эместиги бул өтө чоң керек болгон маселе. Бирок баарыңыздарга белгилүү болгондой, мисалы үчүн аткаруу бийлиги күч органдарынын, тергөө органдарынын үстүндө, албетте армиянын үстүндө, бюджеттин үстүндө үстөмдүк кылса, мыйзам чыгаруу бийлиги жок эле дегенде
элдин мандатын алган, шайлоодон шайланып келген катары институттун жанагы аброю чоң болгондугуна таяна билсе, сот бийлиги мындай ресурстарга, мындай таянчу чоң күчкө, мандатка ээ болбогону өтө чоң кыйын маселе. Сот бийлиги көбүнесе соттордун дайындоо жолу менен келиши менен калыптанат. Ал сот бийлиги өзүнүн да бюджетин калчай албайт, өлкөнүн бюджетин ого бетер контролдоого мүмкүнчүлүгү жок. Жана эч кандай күч органы болобу, башка болобу, полиция болобу, башка эч кандай күч калчай турган бир ресурстарга ээ эмес. Анда сот бийлиги эмне үчүн бийлик деп аталат? Сот бийлиги эмне үчүн теңме тең жанагы эки башка бутакка салыштырмалуу ошолор менен тең болчудай бийликке ээ же бийлик боло алат деген түшүнүк кайдан келип чыкты деген суроо бар. Бул суроого албетте бирден бир ошол сот бийлигинин өзүнүн чыгарган чечимдери жана адилет түрдө, адилеттүү формада мыйзамды элге карата, эл өкүлдөрүнө карата, бийлик өкүлдөрүнө карата колдоно билгендигинде деп айтышыбыз керек. Эгер ушул принцип сакталбаса, эгер сот бийлиги чынында ушу адилеттүү түрдө мыйзам колдонуп, адилеттүүлүктү камсыз кылып бере албайт деген тыянакка келип эл алдында ушундай таанылып калса, анда чынында сот бийликтин эч кандай бийлик катары, өз алдынча бийлик бутагы катары таанылуусу мүмкүн эмес деп айтышыбыз керек. Бул деген мунун баарысын жыйынтыктап келчү болсок, анда демократия үчүн бир жагынан өтө маанилүү болгон, принципиалдуу болгон институт бул ушул бийликтин кеминде 3 бутакка же кээ бирлер дагы көбүрөөк да бөлүктөрдү атап келишет. Ушундай бөлүнүү принциби өтө маанилүү. Бул принциптин негизги максаты жана мааниси бул ошол ар бир бийликтин бир бурчун, бир бөлүгүн алып бара жаткан бийликтин бир бөлүгүнө жооп берген кишилердин бири-бирине болгон баланс функциясын сактоосу жана бири-бирине жооп берүүсү керек экенин, ошол максаттар үчүн демократиялуу режимдер бул принципти кармануусу абзел экенин түшүндүрө кетишибиз керек. Эми мындан дагы бир чоң институтка жана азыркы күндөгү, азыркы доордогу орун алып аткан демократиялык режимдердин дагы бир өзгөчөлүгүнө баса белгилеп кайрыла кетели. Бул деген буга чейин мен айта кеткендей мыйзам үстөмдүгү жана конституционализм принциби деп айтабыз. Муну да болсо ошол эле аты аталып кеткен Монтескье деген кишиге мен өзүм ошо байлайт элем, ошо тийиштирип айтсам болот, анткени ошол чоң өтө маанилүү болгон саясаттанууда, демократияны таанууда, республикачыл саясатты таанууда өтө мааниге чоң ээ болгон Мыйзам духу деген китепти жазган. Мыйзамдын духу деген китептин ичинде ошол бийлик бутактарынын 3 бөлүккө бөлүнүү принцибинин айтып берүүнүн алдында дагы бир чоң маселени айткан экен. Бул деген канткенде республикалык, биздин тилибизде эми демократиялык десек болот, демократиялык принципте уюшулган бийликтердин бийлик режимдеринин арасында жеке адамдын эркиндиктери сактала билиши мүмкүн деген суроо. Кандай шартта жеке адамдын, жеке жарандын эркиндиги сакталат демократиялык же республикалык бийликте? Анын жообу мыйзам үстөмдүгү. Мыйзам үстөмдүгү дегенде бул ошол кандай гана карым-катнаш болбосун, элдер арасында, кишилер арасында кандай гана көз караштардын, пикирлердин кагылышуусу болбосун, ар кандайлыгы болбосун, түрдүүлүгү болбосун, бул айырмачылыктарды жана кагылышуулардын баарысынын чечип келүү жана конфликттерди жокко чыгаруу же аларды кайсы бир жакка чечүүнүн жалаң жалгыз жолу бул мыйзам жолу деп таануу, ошону камсыз кылуу деген принцип болот. Эгер мыйзам
ушундай конфликттерди кагылышууларды чечүүнүн принциби же куралы болбосо, эгер ошону бийлик камсыз кылып бере албаса, анда ар бир жеке алынган кишинин же кишилердин, жарандардын топторунун тагдыры, алардын адилетке болгон муктаждыгы камсыз кыла алынбайт. Анткени кайсы гана учур болбосун, кырдаал болбосун, саясий, коомдук, экономикалык башка маселелерде ошо берилген кырдаалга жараша гана үстөмдүк кылган топтун кызыкчылыгына карай маселе чечиле берет. Андай дегенде албетте бул саясий бийлик адилеттүүлүктү камсыз кылат деген күтүү мүмкүн эмес. Ошондуктан мыйзам үстөмдүгү деген принцип орун алган. Азыркы кезде болсо, азыркы жаңы доордо мыйзам үстөмдүгү принципи жана конституционализм принципи бул негизинен ушул демократия менен мыйзамдын айкалуусун камсыз кылуу принципи десек болот. Эгер эсиңизде болсо, эң башында жана демократиянын аныктамасын берип атып, демократиянын ар кандай түрлөрүн айтып атканда биз ушу конституционалдык демократияда бар деп атай кеткенбиз. Ошол кезде бир мындайча айтканда көз көрүнө бир үстүртөн байкалган карама каршылыкты байкай кеткенбиз. Бул деген ушу мыйзам менен демократиянын кагылышуусу же карама каршылыгы. Мыйзам деген эмне? Мыйзам деген бул чектөө же бир кайсы бир мөөнөттө күндө кабыл алынышы менен ушу мыйзам орун алышы менен киши, жарандар, демократиялык катышууга умтулган кишилер кандай гана маселе болбосун, аны ошол заматта, ошол учурга жараша чече албай турган кырдаалга алып келиши айтылат. Анткени мыйзам дайыма бирдей. Мыйзам элдин баарына бирдей, жарандардын баарына бирдей, кырдаалдын баарына бирдей карайт. Мыйзам быйыл орун алынган болсо, 5 жылдан кийин да эгер өзгөртүлбөсө, анда 5 жылдан кийин да ошол эле бойдон калат. Ошондо ошону эске алчу болсок, анда демократия деген, эгер демократиянын эң очогу, эң чоң мааниси ушул элдердин катышуусунда болсо, саясатка болгон түздөн түз байланышында болсо, а мыйзам болсо элдердин ошол катышууга болгон мүмкүнчүлүгүн чектеп койсо, анда экөөсү кантип айкала билерин чоң суроо катары карашыбыз керек. Азыркы кезде 21-кылымда демократия эң кенен тараган жана жакшы деп таанылган саясий режим катары баса белгилеп кетчү болсок, анын ошо демократиянын ичинде орун алган мыйзамдын мааниси эң эле борбордук орун экенин, эң эле керектүү институт катары калыптанып калганын моюнга алышыбыз керек. Эми жанагы карама каршылыкты кантип чечтик деген суроо туулат. Эгер чынында эң башынан бери мыйзам деген чектөө принциби болуп, демократиянын эң негизги мааниси бул күчтөндүрүү же мүмкүндүк берүү принциби болсо, анда экөө кантип кагылышат деген суроого жооп издешибиз керек болуп калат. Жооп бар. Эгер ар кандай акыркы кезде жазылып аткан 20-кылымдан 20-кылымдын аягында бул суроо пайда болуп, түздөн түз коюлуп, бир топ ойчулдар, саясий теориянын акылмандары, мударистери жаза кеткен байкоолор бар. Алардын негизинде мындай тыянак бар. Демократия деген бир чети эгер жалаң гана күчтөндүрүү жана мүмкүнчүлүк берүү, саясатка катышууга болгон мүмкүнчүлүктү берүү деп түшүнүлүп калса, анда албетте сөзсүз түрдө демократиянын аяк арты хаос менен, анархия менен бүтүп калышы керек. Албетте андай формадагы бийлик алып баруу мүмкүн эмес жана эч кимге жагымдуу эмес. Демократия деген ар бир жаранга жана алардын өкүлдөрүнүн мүмкүндүк берүү менен бирге ошол эле заматта стабилдүүлүктү да, күндөн күнгө, жылдан жылга болгон улашымдуу, бир нускалуу, иреттүү түрдө саясат алып баруунун жолун да камсыз кылган режим деп таанычу болсок, анда мыйзамдын керектиги көп көрүнүү болуп калат. Ошондуктан жаңы бир принцип таанылыптыр. Бул деген ошо мыйзам менен демократиянын айкалышуу принциби. Бул деген демократиялык өзүн өзү байлоо
же демократиялык өзүн өзү чектөө принциби. Өзүн өзү дегенде бул кимди айтып атабыз? Бул деген элдин, демократиялык жарандык коомдун өзүн өзү бир кайсы бир принциптерге байлоо же өз принциптерге, мыйзамдык принциптерге чектөө деген принцип экен. Демек, демократияда мыйзам үстөмдүгү жана мыйзамдын мааниси өтө чоң, бирок бир чоң шарт менен гана. Бул деген ошол мыйзам эгер элдин өзүнүн атынан же өзү тарабынан кабыл алынган болсо. Эгер мыйзам кайсы бир четтен келип же кайсы бир авторитардык түрдө күч колдонуу түрүндө элге мажбурланып жазылып калган болсо, элдин макулдугу алынбай туруп мыйзам орун алып калса, анда албетте бул мыйзам менен демократиянын кагылышуусу мурдагыдай эле калып калат. А эгер ошол мыйзам элдин өзүнүн атынан кабыл алынган болсо, жана эл өзү ушундай мыйзам бизге алгылыктуу, бизге керектүү, биздин коомубуз ушул мыйзамдын негизинде жашасак туура болот деген түшүнүк менен эл ошол мыйзамды кабыл алса, же өзүнүн өкүлдөрүнүн жардамы менен кабыл алса, көбүн эсе ошондой болот. Анда мыйзам менен демократиянын карама каршылыгы чечилет экен. Анан чечилген эле жерде токтоп калбай, андан ары мыйзам демократияны күчтөндүрүп, тескерисинче карама каршылык эмес, тескерисинче мыйзам демократия үчүн, демократиянын орун алуусу үчүн, стабилдүү түрдө узакка созулуусу үчүн керектүү, сөзсүз түрдө абзел болгон шарт катары таанылышы турган нерсе болуп калат. Мындан ары ушундай принципти колдонуп, биз азыркы кезде ошол мыйзам үстөмдүгү жана конституционализм принциби бул азыркы демократиянын эң негизги түбүндө орун алган шарт деп таанысак туура болот. Ушуну менен азыркы сөз принципти токтой туралы, бүтүрө туралы, бул мыйзам үстөмдүгү принциби деп же конституционализм ошол эле маанидеги жана конституционализмдин акыр түбү эң чоң мааниси бул ошол эле мамлекеттик башкаруу режимдин мыйзам негизинде уюштурулуусу деп түшүнчү болсок, бул принцип менимче керектиги жана мааниси айкын болду. Келерки бөлүмдө көрүшкөнчө.